кутман күнүңүз менен. Максат Муктарович агай, партнердук түшүнүктөрдү кандай түшүндүрүп бере аласыз коомго? Партнерствода биринчи мындай ичканда мен мынтта карадым да, жашоодо ушундай болот экен. Партнерді адам таңдай албайт экен да, мындай ичканда Кудай берет деген сыяктуу нерсе болот экен да. Анткени мен канчалаган жакын достор менен партнер болуп, чогуу иштели деп эме кылам, алар болбоду да. Анан мындай өзү эле мисалы азыркы партнерим Кытай, бизнесте Кытай партнерим бар. Ага чейин канча досторум бар, канча кишилер, бизнесмен досторум бар. Алар менен партнер болуп алдым. Ошого культурасын жаңы тааныган, тилини билбеген адамдар менен партнер болуп калдым да. Партнер болгондо биринчи нерсени байкадым. Уже партнер болордон мурда бир караш керек, байкаш керек дагы. Анан ошондон кийин уже доверить эткенден кийин болду, уже артыңыз карап башташыңыз керек. Хоть алдайт, алдабайт, андай нерсе карап уже 100% ишенип, максимально иштеш керек болот экен. Мен азыр ошо Кудайга шүгүр ошондой нерсени өткөндөн кийин уже азыркы партнерлор менен биз мындай көзүм ирмеп бирдемке кылып коёбу экен антип ойлойм. Уже мен кабыл кылдым, уже мен өзүм чечим чыгардым, бул менин партнерим. Ал жерде алдайбы, алдабайбы ага карабайм. Мен ишенем 100%, ал алдабайт. Мен уже ага ишендим, мен бир жактуу болом ошондой. Ошого көп партнерствода аябай адам ошо партнерге ушунчалык көп ишенсе, даже байкемден да жакын, да байкем инимден да жакын, ушунчалык күчтүү партнер болсо, уже артын карабайбыз да. Мисалы, образын айтканда, согушка барсаңыз, бүт жактан душман болсо, сиз 360 градус карашыңыз кыйын болот да, артынан бирөө келиши мүмкүн сыяктуучу. Ошо сыяктуу ал солдат болсоңуз, экөөңүз эки жактан карайсыз дагы, 180 градуска сиз отвечать этесиз, мисалычы. Тигине 180 градуска ага 100% ишенесиз да, мында аябай катуу ишенишиңиз керек да. Мынчалык ишенич болсо, мынчалык иш болбойт. Ушунчалык доверие берсеңиз, уже анын довериясын да күчтөндүрүп бересиз. Ошондо ал да сизге ушунчалык доверие этет, сиз дагы доверие этесиз, ошондо иштер тез болот. Ошого партнерство болсо кайсы улуттан айырмасы жок, адамдын баягындай жаманы жок, нациянын жаманы жок. Адамдын жаманы болушун, бир улуттун жаманы жок да. Ошого партнерствода мен азыркы ушул убакка чейин кылган нерсем дагы алдайбы, алдабайбы ага карабайм. Мен алдабайт деп ишенем. Мен ошого 100% ишенип кете берем.